Бишкек шаарынын мэриясынын колдоосу менен Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган Саркеч эркиндик аталышындагы мода көргөзмөсү болуп өттү. Көргөзмөдө дизайнер Байра Толгонайдын 4 мезгилге ылайыктуу коллекциялары жумурай журтка тартууланды. Биздин улуттук кийимдерди, биздин улуттук колоритти унутпай, өзү менен күнүмдүк жашоодо алып жүрүү. Улуттук колорит бул деген жөнөкөй бир кичинекей сувенир эмес. Бул жөнөкөй бир идиш аяк же болсо сүрөт, картина эмес. Бул кийим көбүнчөсү Европа маданиятына же болсо АКШ маданиятына үлгүрүлүп, ошолорго окшоштуруп, окшошуп же болсо Корея маданиятына жада калса же Саудов Аравия маданиятына окшошуп кийинип калат атпайбы? Анан кийин ошондой болбосун деп атайын шаарыбыздын ушул ортосунда атайын өткөзүп атабыз. Кыргызча кийинелик, бирок албетте ал кийим заманбап болсун. Заманбап болсун, албетте кыргызча бир колорит болсун. Иш-чара буга чейинки көргөзмөлөрдөн айырмаланып, шаардын так ортосунда, ачык асман алдында уюшулган. Анын бирден бир себеби бул саамалыкка шаар тургундары күбө болсо деген ой. Ал эми болуп жаткан иш-чаранын өнөктөштөрү улуттун улуулугун даңазалаган улут тиркемеси. Баягы жабык жерге жалаң гана чакыруу менен чакырып алып, бир көрүүчүлөрдүн санын чектөө менен баягы токтолот эле да, биз ошодон чегинен чыгалы. Каалоочулар, маданияты сыйлагандар, өнөргө кызыккандар, же болбосо жөн эле өтүп бараткандар ушул иш-чарадан, ушул маданий иш-чарадан кабардар болсун деп. Себеби дегенде качан биз өзүбүзгө таандык нерсени биз баалап көтөрүп, баамдап баштагандан кийин гана өзүбүздү урматтоо, өзүбүздү сүйүү, өзүбүзгө талапты коюу өнүгөт деп ишенем да. Анан быйылкы жыл өзүңүздөр билгендей Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы. Биз ошого да такап атайын эгемендүүлүк, мындай кыргызстандык, кыргыздыкы, кыргызстандыкы деген бир нерсени биз алдыга сүрөө максатында ушул иш-чараны эгемендүүлүккө да байлаганбыз да. Кийимдер маданий кечелерде, той аштарда эмес, күнүмдүк жашоодо кийгенге абдан ыңгайлуу болуп тигилген. Дүйнөлүк брендтер сыяктуу эле улуттук колориттеги кийимдерди дүйнөлүк деңгээлге чыгарууга эмне үчүн болбосун? Мен ойлойм, азыркы жаштар өзүнүн улуттук салттарын унутуп атышат. Менде турган кийимдер буну заманбап кийимдер деп койсо болот. Азыркы жаштарга айткым келет, өзүбүздүн салттарыбызды унутпагыла. Баса белгилей кетсек, иш-чаранын негизги максаты улуттук элементтерди, баалуулуктарды сактоого үндөв, өлкөнүн өнүгүшүнө ар бир адам өз салымын кошуу. Нурзада Тынаалы кызы, Бексултан Мурадилов, СТВ.